ошол кнопканы басып койгула жүдөбөй дейт. Кайсы кнопка экен? Азыр үйрөткөнбүз. Таласбек катуу чарчаганга дейт. Кеттиген? Ооба. Всё, поехали. Эфир башталган турат. Эфир көрүңүздөр. Всё. Кайсын басып койдун, басып койсоң болмок, билсең, Урматтуу Москвада мекендештер, бүгүн бизде конокто Супара онлайн радиосунда бизде мурда Беш Тапан деген аты менен ушундай кудулдар тобу бар болчу. 20-сында Крокус Сити Холлдо өтүүчү концертте сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жакшы маанай тартуулап, өздөрүнүн сатираларын көрсөтүп, ушул жерде сиздерге жакшы маанай тартуулаганы ушул биздин жигиттер келди. Жигиттер куш келипсиңер биздин студияга. Силерди негизи биз Беш Тапан деп билебиз, эми эскиден тааныгандар. Эми азыр ар айдын неси? Ар бир айдын алчысы деген кудул жигиттер тобу бар да. Ошол жерде азыр мен балдарга микрофонду берейин, балдар өзүңөр бүт кенен түшүндүрүп берели. Кенен түшүндүрүп, Не атыран азыр өзгөрттүңөр, эмне бар? жакшы жетип келдиңерби? Рахмат. Россияда жакшы түшүнөт да, баягы эмнеге аттар өзгөртүп, депорт болуп кеткенде аттар өзгөртүп беришет го, ошол сыяктуу биздин дагы Беш Тапан деген ат өзгөртүлгөн. Себеби билесиз да, Тапан деген өзү кичинекей балдарга ылайыкталган сөз. Жашы 30-тан өтүп калса деле Тапан болуп жүрүш ыңгайсыз болуп калды. Экинчиден, ушул Кудулдар академиясы деп YouTube каналында агайдын бир жакшы ушундай Рахман Разыковдун Кудулдар академиясынын балдары деп айтылат. Ар бир айдын алтысы деген бул теле долбоор. Ал жерде ошол жигиттер эмгектенгендиги үчүн ар бир айдын алтысынын кудул жигиттери деп айтылып калды. Эми ары кандай кандай кыскасы эртең ар бир айдын 10-унда кварталап берсең сонунда деген деле проект чыгып болсо, ар бир айдын 10-унда балдар деп коюшат. Бул ушу жаңы келген солдаттар. Балдар бул Каныбек Разыков, Рахман байгенин баласы дегенден, Ильяс Крутой деп коебуз. Бул жаңы кошулган составдагы балдар болот да. Беш Тапан Ильяс деген бала бар эле. Анан ал 2037-жылга чейин депорт болуп кеткен Россиядан. 50-ге чыкканда 50 жылдык күнгө Россияда көрүнүп жүрөт. Ошо жигиттин ордуна келген бала. Бул талас эми бизде Тентектер деген бир теле эме бар болчу, таңкы тамаша деген берүү бар болчу элтер каналында. Ошо Тентектер деген топтун жетекчиси ушундай, бул да комедия жанрда, негизи өзү киноактер. Мигрант деген кинодо Тоха брат деп ушул Тоха брат ушул. Негизги кызыккан ушу кудулдук өнөр экен, анан ушу башкаларын жештирип азыр ушу күлдүрөм деп жүрөт, мен кыргыздардын күлдүрөм деп. Эртең 20-сында аябай чоң даярдык, себеби экөөбүз аябай көп интернет ойногонго туура келет, себеби бул кичинекей мен чоң болгон үчүн мындай күлкү жаратсак оңойраак да башка партнерга. Айтып отурбай эле, Мен айтып отурбай. Ушундай калганбыз десең. Сатира жаратканда кандай жаратасыздар, ушул тууралуу айтып өтсөңүздөр? Мисалы, кандай учурда жаралат, ушул кээ бир учурда баягы саясий бир өнүктөгү тамашаларды, сатираларды жаратасыздар да, анан кээ бир учурда турмуштагы элдин ичинде жөнөкөй бир тамашалуу бир көрүнүштөрдү чагылдырганга аракет кыласыздар да. Ушул учурлар мисалы сахнага чейин даярдык көрөлөбү же сахнада көп нерсени ушул жерде сахнадан жасап кетесиздерби айтып? Өзүң айтасың же мен айтайын? Ал айтат эле, кичине болсун сүйлөй берет экен. Жок, мен бирөөсүн эле айтып берейин, ошо баягы сахнада жаралган интермедиа. Бул Болсун экөөбүз ойногон Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ошол сахнада жаралган ошо интермедиа. Баягы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын мен баардыгын бир кылып айтып берип койгон интермедиам бар. Дүйшөн каяка кетти деген. Ошол интермедианы сахнада ойногонбуз чынында. Түз эле. Аны эч ким мага үйрөткөн да жок. Мен чынында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билбейм да. Аттарын билет экенмин да башында алар. Каармандарын билем да. Ошолорду уйгаштырып эле ойноп салганмын, ошону ойногонбуз биринчи жолу. Биринчи жолу эмес, бул үчүнчү жолу. Буга чейин дагы Солдаттар деген интермедиа ойнолгон сахнада, Кудалар ойнолгон,
ушундай сахнада жаралган интермедиалар көбүнчө ушулар. Негизи эми сатира боюнча бул Кыргызстанда Кумтөр деп коебуз, Рахман Расул агайдын бул кишиде каскан сайын чыга берет. Казына. Казына өмүр узун болсун агайдын ушундай бир түгөнбөгөн кенч. Кайсы убакта бар агай мындай идея ушинтсе болот экен десе, мынтип коюшут да, мынтип коюшут деп бастан адан бери эт булчугун чыгарып сону жасап берет. Ошол киши баары үчүн бизге да тамаша кичине оңоюраак болуп турат. Жаңағы Кесир дегендей. кейбірлері тамашаны аяқтан аласыңар десе, базардан десе, гүл өршет тұрған, тамаша көйкөзген деп. Негізі эле ошондой жактан алынат да көп демелерчи. Базардан алынат, кийим сатып алгандай эле, базарга барып аңдысаң уже бирөөнүн сүйлөп аткан сөзүн, кылыктарынан. Мына бир ай мурда ушу Россияда гастролдо жүрдүк да. Анча жерге барсак, кыргыздардын банкеттерин алып калабыз. Ошо эки нерсе көп болдук да, бир эмесинде 3-күнчү класста бала чыгып бир ырларды айтты орусча, биякта окуп калышкан балдар да. Ким аласың десек, муң чукпайт да бачы. Айылда бизде кыргыздарда ким аласың деп кетичке сурай берип, атаңды да сурай берип, айтып балага кыргыз балдарга сиңип калат экен. Ошо бала айта албай койду, анан күлкүбүз келип, анан бирок күлкүбүз деген менен ичиген кадимки ичин күйөт экен, атасына тайып алган. Дагы бир жерде чоң эле бала экен, бул да окуп калган экен, уже окуп бүткөн бала экен. Урун эмне десе, Водолей деп коет дейт. Ана күлдүк абы, окуя эмне болуп атат. Ушуга окшогон баягы бир жайынан карасаң моментально күлкү, бирок бир жагынан мындай жүрөгүң орутуп жете турган нерселерди алып чыксаң, элге жакшы жетет да. Ооба. Эми биз көрүүчүлөргө дагы кайрылып кетели. Урматтуу Москвада бизди көрүп отурган, жалпы эле ошо бизде Супара онлайн радиосун көрүп, угуп отурган мекендештер 20 күнү, 20-июнда ишемби, июлда, ишемби күнү кечки саат 6-да 18-де Москвадагы эң чоң концерттик зал Крокус Сити Холлдо ошол чоң концерт болгону турат. Ушул концерт болот деп болбойт деген ушундай бир бүдөмүк ар кандай бир талаш ойлорду жараткан, пикирлер жаралып аткан. Биз мына Супара онлайн радиосуна ушул атайын ушул концертке, сиздерге концерт бергени келе турган ырчы, бийчи, ушундай тамашакөй жигиттердин баарын түз эфири аркылуу сиздерге көрсөтүп, концерт болот деген ишеничте сиздерди да чакырып кетебиз. Анан балдар, биздин жигиттер ушул атайын Сургут шаарында буга чейин концерт коюп, ошо Россиянын аймактарында концерт коюп, тамашасын тартуулап жүрүшүптүр. Бүгүн түз эле эртең менен ошо аэропорттон келип, бир аз эс алып, бизде эфирде отурган учуру. Суроолоруңуздар болсо, бизде комментарий аркылуу кайрылып жазып койсоңуздар, биз жооп бергенге даярбыз. Балдардан бир тамашалуу сатираларды айтып бергиле деп кайрылсаңыздар болот. Бизде эфирдин убактысы 1 саат. Болсун мырза, сизге дагы бир суроо, ушул мына Сургутта жана кичинекей баланы айтып өттүңүз да. Екатеринбургда. Бул эми баягы Москвада эле эмес, Сургутта эле эмес, Екатеринбургда эле эмес, Россиянын кайсы аймагы болсун, бизде көп талаалап кеткен мекендештерибиз бар. Анан сиз айткандай атаң ким, каяктан болосун, кимдин баласысың, ушундай бизде кичинекейибизде баарыбыз эле ушинтип чоңоюп атыппы. Кимдин баласысың десе ошого жооп берип. Анан сиздерге тамашасы жок, ошол нерсени ушундай чет жакта жүргөн кыргыздарды кандай кабыл алып атасыздар? Буларга кантип бир боор урган күндөр болуп атат да, туурабы? Эми өздөрүнүн сезилбесе керексе, бирок кээ бирлер ичи ачып биздин балдар ошоп калды деп кейгендер көп эле экен. Эми ошол эле моментте мисалы Читада бардык, Читада барсак, бир кыргыз байкенин 9-чу класста окуп калган, ошол жакта төрөлүп жакта чойгон бала экен. Ал вообще кыргыз болуп коюптур баласы. Аябай таң калдык, мындай баягындай улуу кичүүгө болгон мисалы үчүн мындай мамилеси шыпылдап мындай бир кадимки эле баягы бир көлдүн бир жигити да, ушундай эле бир айылда чоң эле көлдүн жигити. Андай кийинчерээк келди десек жок, биякта чоңоюп биякта төрөлгөн экен.
Өзүнөн акырында келип, анан тарбияга келип такалат экен, деп дагы жыйынтык чыгарат экен. Атасы ушундай мээнет кетишкен, анан ушундай мээнет кылып, баласы ушундай мыкты кылып тарбиялаптыр. Анан эми кыргыз кылып койсо болот го дейм. Азыр толтура лагерлери бар Кыргызда, атайын ушул сыртта жүргөн мекенде иштейтин балдар үчүн ачылган мына мыктар ата-ана үйү ачып атат, мисалы үчүн. Ошо улуттук каалаа салттарды, үрп-адаттарды үйрөтө турган ушундай. Хатта жайгысын барып турса, анан ушинтип турса, алыстабай турабы дейм да, анан айрылып жүрөм, турмуш шартка байланыштуу жашап калышкан дейм. Туура эле. Анан атасы кыргыз бойдон баласы көз алдында орус болуп кеткен жаман экен. Балдар менен сүйлөшө албай аткансың. Орусча сүйлөсө, бирөөсүнөн орусча сүйлөшөт. Биз эми сатирага кайрылайлы. Элдин баары күткөнү сатира эмеспи? Анан ошо сиздер негизи ушул багаж деп коеюн, мындай айтканда, багажды кантип толуктайсыздар? Сатиралык ушу юмор базасын өзүңүздөрдөгү базаны кантип толуктайсыздар, кантип аза аласыздар? Эми маалыматтарды көп алабыз, мисалы үчүн көрөбүз, билебиз, анан достордун жана айланадан жана айткандай базар сыяктуу да айланадан топтойбуз да, топтоп баарыбыз чогулуп отуруп, мындай кылсак болот экен, мындай кылсак бул бир окуяны айтат, бул бир окуяны айтат, ушул баары чогулуп бир сатира чыгып калат. Биз болсун жана эми ойногон бугу деген неме бар, сатира. Якутияда 6 жыл бул аккан менен ошол болгон окуя экен да, негизи мурда болгон окуя экен. Ошондой нерседен чыкканда бир жакшы чыккан. Айлыгы бир бугу. Айлыгы бир бугу. Өзү бир бугу болот экен да. Ал өзү тиги дос балабыздын досу анан ушу чогуу барып айтып атпайбы. Күкү ким аты? Бир жигит да, унутуп калдым ушу. Каякта жүрдүм десе, чогулар да машинада. Якутияда жүрдүм деп калды. Бишер өлүп калды, жүрүн айылдар Куран окуйын дешти го. Канча жыл жоголуп кеттиң? 6 жыл деди. Эмне дайыш жоголуп кеттиң сен? Бугу алып жүрдүм деди. Биз ойлодук, бугу десе, көп бирөөнүн бугусун бакканга да. Канча бугу алып жүрөм десе, бир бугу дейт. Мен жинде барды бир бугу алсаң, айланга чыгасың, бир бугу дейт. Кечке ушу бир бугуну алып жүрдүм десе, ушундай деп бир бугун багат эле мага кайра жатакана ичкен карс болуп калып, кайра кийинки айда ушу бугуну алып берет эле. Ошондой кылып тамаша алып чыкканбыз. Ушундай нерселерден келип чыгып да. Кээде чыгып калып ушундай сонун эмес алып чыкканга удобный да. Тамаша. Ошо өзүңүздөрдө ошо сахнада бир ушул аткарып жаткан бир интермедиалардан арасында ушундай сөзүн таппай калган же болбосо бир башка жакка бурулуп кеткен учурлар болгонбу? Ушундай бир окуялардан айтып берсеңиздер. Бизде Жамбылга концерт койгондо Союз деген Сейиткажиев деген кудулуу жигит бар биздин мектепте. Ошол көз ойногон эме деген жери бар эле. Мен аял алам деп келем деген келгенде ал мени урушат. Досторум кызык ушу как будто аял аларды эле мага бересиңер деген жерде бар. Аял аларда деген сөз мындай кээде тилге мындай каткалан болуп калып да ушу чыкпай калат го. Аял деп токтоп калды. Аял деп кайра оңдоп кайра сөз дагы кетпей калды. Пятарада кызыксың аял деп дагы берет. Бул эл түшүнүп калды, эл дан күлүп атат. Тилиң келбей калды, эл кыйрап калды. Кайра бир аздан кийин эле ол чабытканда кайра оңдоп келди. Кызыксың аял. Айтпай албайсың деди, эл жатып калды. Ушул ошондой чындап айта албаганда убакыттар го. Сөз таппай калып, эмнелер үстүлбөй жалдырап калган убакыт. Баягы ошол кезде бирдеке алаксып кетесиң, же бир оюңду бирдеке бетип кетет, бөлүп кетет да. Толтура эле болот, мисалы. Эртең ушу 20 июлда кое турган бир сатираларыңыздардан, интервьюлардан айтып берсеңиздер. Эми ушул жана бир бөлүгүң или там кызыктуу жеринен бир анонс болуп калсын. Сыр боюнча да калса жакшы да негизи. Же болбосо башкасын айтып, мындай кызыктуу бир моменттеринен айтып өтсөңүздөр. Бизде эме бар негизи. Өткөндө интернетке чыгып аябай негизи элдин кеңири тарап какой-то канча бир деңгээлде жакшы болушту да жанагы кечирип кой соке кечирип кой деген сатира чыккан Рахман агай
түзүп жаза берем. Андан кийинки дайыр ошол сыяктуу сайттар чыкты буюрса. Эми ошону эртең ойнойбуз да, Кудай буюрса. Ошол Сайттардан багыт өзгөрткөнбүз. өзгөрткөнбүз. Сөйдене бай сайттардан эжмарды билет чапан капак кийип чыгып же башка башка бир нерселер кийип чыгып ойношот анан атайын биздин ырдын түрү себеби кыргыз эли ырга жакын эле. Ыр менен сүйлөштүрүп коебуз биз-бирибизден. Ошондо баягы кайрыгерлер баягы саясий эмеге такалып калат экен. Азыркы Кыргызстандагы саясий окуялар тим менен акмарак түшөт экен. Эми ушул баягы азыркы сатираңыздар кечирип койсо деп атасыздарбы? Ушул кантип жаралып калды? Бул биздин жанагы соке дегенибиз, негизи бизде жанагы Союзбек Сейитказиевди соке дейт да, соке дейсиз да. Илгертен соке дейт да аны. Анан кийин Рахман агайыбыз болсо ушундай сайтыра керек деп мурдадан айтып жүргөн. Ушундай бир ыр аркылуу башкача форматта сайтыра керек деп жүрүп анан балдар кеңешип отургандан кийин жазганбыз аны чогуу эле. Анан сокени ортого койбой керек да сизге соке болсо бизге бул жагынан керек болуп анан кийин коюп анан чыгып калган. Негизи биздин могу азыркы саясий жүрүшкө ылайыктап чыгарганбыз да атайын. Тууралып келип калды, мындай туруп келип калды да, оонун менен сөзүбүз отуруп калган сыяктуу ырдай болду да. Анан кийин карап турсак, дагы бирөө керек болуп калды. Дагы формат ошондой керек болуп калды. Анда жазганбыз. Анда кеңешип муну бериңер деп жазып чыктык. Анда Ошко койдук, Бишкекке койдук. Анда абдан жакшы кабыл алыштык. Буюрса 20-сында ойнойбуз ошол сатирасы. Ыр менен, только ыр менен сүйлөшүп ойнойбуз. Аз ойноп бербейбиз. Аз ойнобойбуз. Эртең келбей койшуңар. Бүгүн анда көрүүчүлөр күтүп калды окшойт. Урматтуу мекендештер, урматтуу бизди көрүп отурган, угуп отурган мекендештер, Супара онлайн радиосунан сиздер комментарий аркылуу суроолоруңуздарды, сунуш пикириңиздерди, каалоо тилектериңиздерди айтсаңыздар болот. Биз анда биздин ушу куудул жигиттерибизден бир жакшы бир сатира күтөлү анда, угалы, көрөлү. Сатира эмес бул бизде Кыргызстанда Апенде болсо. Анекдот. Күчтүү анекдотчубуз бар. Ушу. Эме Мактай жаш. Эч любой анекдотту эл бирөө айтканда күлбөй койгон анекдоттор бар го, ошону да күлдүрүп айткан. Бүтүр точкага значение жеткирип айткан. Анда бир анекдот күтөлү. Бир кызыктуу элдерди Озубек Стакеевди Мен мактап калдым, мен жакшыраак айтайын. Сага эже буларга суроо берип туруңуз, мен бир эстей алайын. Так, ооба, мен анда сиз даярдап туруңуз. Мен Канбек мырзага сурап берейин. Канбек мырза, сиз ушул курулдар тобу түзүлгөндөн баштапкы составдан бери экөөңүздөр жүрүпсүздөр да. Эми ушул аралыкта сиздерден составдан келип кетип жүргөндөр болуп атат да, туурабы? Анан ушул составдын түзүлүшү тууралуу эми сиз билесиз да башынан кандай болуп аткан. Анан кантип чогулуп калдыңыздар? Азыркы учурда ушул куудул жигиттерди кантип чогултасыздар? Мындай сиздерге кошулат элем деген учурлар болот да. Анан кээде мисалы бири-бириңерди мындай жактырбаган учурлар деле болуп калган учур болоттур. Ошолар тууралуу деле айтып берсеңиз. Негизи бул биринчи бешлик театры ачылган 99-жылы. 99-жылы бешлик театр ачылган. Ошондо башка куудул агаларыбыз бар эле. Кубаныч Миталипов, Сагын Орозов деген, Дорон Жолдошев. Ошолор бар эле. Анан кийин бул 2001-жылы бул ошол Санжар Бердибеков, Эрнис Бөрүбаев, Тынар Курбаналиев, Рысбек Жантүрөев дегендер ушу булар бир команда болуп калды. Талант Анарбаев болуп. Ошондо Бештапан куудулар тамаша тобун ачам деп атам реклама кылып жүргөн. Ошондо биздин бир жигит бар эле, ал айкудан болот, Батырбек Абакиров деп. Ошол жигит биринчи келген топко. Андан кийин Акылбек Абдиев деп Акиш деген жигитибиз келген. Андан кийин мен келгенмин. Андан кийин Болсун келген. Бул ошо жаңы жерден келген. Ошол жакта жүргөн жеринен. Ошентип бизде андан кийин Ильяс Иманалиев деген жанагы арык жигитибиз келген, костюм кийип чыккан жигитибиз. Мас. Анан алгачкы концертибизди 2002-жылы 8-апрелде
Ошто Киргизия кинотеатрда койгонбуз, Черемушкада. Эртең менен саат 8-де койгонбуз. Лекцияга кийин баана тиги медакадемиянын эмелери, студенттер. Эмне үчүн эртең менен саат 8-де? Баягы лекцияга келишет го. Ошолорго концерт койгонбуз да. Репетиция катары койгонбуз да биз эми. Ошентип койгонбуз, анан эми андан кийин мен 1,5 ай иштегенден кийин мен чыгып кетип калгам топтон. Бешилик театрына кетип калгам. Ал жерден Санжар Бердибеков кетип калып, анын ордуна кеткенмин мен. Ошентип менин ордума Кыялбек Алимов деген бала келген, андан кийин Соке келген. Ошентип топтон келип жүргөндөрдөн ошол экөө. Азыр ал экөө деле бар. Жакшы көздөтүп. Жалпы ушул күнгө чейин өз негизи топ кайсы жылы түзүлдү? 2002-жылы. 2002 болсо 8-апрелде. 17 жыл болот абы? 17 жыл аралыкта канча бала келип кетти? 7 бала. 7 бала негизи ушул 7 бала да. Жок, 7 бала жүрөт. Азыркы учурга чейин да? Жок, азыркы учурга чейин. Кеткени. Жок, чыгып кеткени экөө эле. 5 кайра иштеп атабыз азырынча. Чыгып кеткен экөө эле, негизи 7 бала келип, ошол экөөсү чыгып кеткен. Чыгып кеткен. Азыр 5 такай иштеп атабыз азырынча. Анда келди кетти балдар бар, ортосунда кандай келип 3 ай иштей калып анан кызым сагынып кеттим ой чалып кеткенсиздер мен деп балам сагынып кеттим деп кетип калгандар. 1 ай иштеп кеткендер бар. Негизинде эң узак мөөнөткө ушул 7 ай иштедик да. 4-5 жыл, 3 жыл, 6 жыл деген. Ушул 7 баланы жок дегенде эң кыска убакыт иштеген ушул 6 жыл иштеген балдар. Өзү алдыбыздын 17 жылга чейин мен такай иштеп келдим. Союз 2 жыл кеч келди, ал такай иштеп калды. Келди кетчү көпсү баягы айтып коюштук го. Менде талант бар, чечкин тааныш жок деп айтышат го. Мен кийин түшүндүм бул сөздү. Көрсө талант болот экен, тааныш эмес, желание болуш керек экен, каалоо болуш керек экен. Каалооң болбосо, ал таанышың тиме танка болсо дагы эч жака болбойт кезиң. Мен ушинтип калдым азыр. Могу жигитте таланты бар, тааныш жок да, ушуларды көрбөйсүңбү деп айтат. Бул мында таланттылар экен, тааныштылар экен, просто желаниясы жок экен деп коюмун. Айыл жерлерине барсак, могу жигитте 99% таланты бар деп коет да. Негизи 1% талант керек. 99% аракет керек да. Эмгек да. Ошентип коет. Талант менет деп коет экен. Ошентип işte biz мактанып отурган жактар бар эми, токтолуп билгизбей мактанабыз го. Билгизбей эле мактанабыз. Биз эле мактана берейинчи. Өткөндө Рахман агайдан сурадым. Рахман аке сиздер аралаш деп канчалаган кудулдарды өстүргөн жоксуңар. Силер өтө чоң конкурент болуп, силерге эки бир теңе албай көптөгөн таланттар өспөй калды. 5-6 оңуш Кыргызстанда эледи көп жылга чейин. Анда эле кайра стималдарыңыз эледи. Анан кайра биз келе атабыз, биз мейлебесек да келе атабыз бирок. Негизи бир концертте бир сайтта 3-4 жылда да чыкты. Популярный кезинде. Интермедиа андай эмес да, бир жолу көргөндө мисалы сайтынан аябай жалпы жонунан ошо канча бир сатира, то есть гастролдо канча 17 жыл аралыкта өзүңүздөрдүн эсебиңиздерде гастролдо Кыргызстанда эмес, ушу чет жактарга чыккан учурларыңыздар канча сан эсептелет? Бизде Казакстан, Россия, Кытайга барып келдик. Кытайда Өзбекстанга келип калдык. Негизи 3 мамлекет да. Эң көбү Россияда да. Алыскы региондорго чыга элекпиз, чынын айтыш керек аман. Ал жактар ыргы кабысты болчу да, ыргы. Бул эми баягындай өзүнчө бир доор болду окшойт. Бир моментте ырды угат, бир моментте күлкү болуп калат да. Ошо ырдын доор окшойт деп калат. Себеби 2000-жылдар ошо кудулдардын немеси болуп кеткен да. Элдин баары кудул калган анда. Баягы тиги кудул болом дегенде талантың бар, аны көрсөтчү деле баары. Баткендеги менен башталышы керек Кыргызстанда эмес деп калган. Ушундай болуп калган. Азыр ырчылыкка ушунун ырчылыктан жакшы. Бизде баягы саясий темаларга көбүрөөк сатира басым жасалат да. Эмнегедир баягы бир кайсы бир кудулдун эле бир сатирасын угайын деп кирсең, жанагы
ошол учурда эмне болуп аткан болсо саясатта ошол нерсени тамаша иретинде элге тартуулаганга аракет кылып атат да. Андан башка баягы элдин ичиндеги тамашалуу бир көрүнүштөр да бар да. Ошол мезгилдерден сиздер мисалы кантип аласыздар? Ошол нерсе эмне үчүн баягы көбүрөөк эле саясатка басым жасайсыздар деген. Мындай болот экен да. Карандаш Рахман Разыповдуку да. Ал киши саясий көз карашты жакшы көрөт. Ал жүрөккө теманы өз айтмакчы. Жазсам мен кымбат деп өзүмө токтобой дейт да. Саясий көз карашсыз да. Ал жазбаса моңгулганбайт. Ошон анын материалын ойногон кудулардын баардыгына саясий көз карашты берип коюшат да. Болгону ушул. Анан жөнөкөй мындай бытовой күнүмдүк жашоолорду өй турган биздин мына азыркы учурда сайттарыбыз бар. Мына саясат жолу гай болуп дейт. Бул кичинекей болгондугу үчүн биз муну приколду ойнойбуз. Мисалы кандай өкмөт мас болуп келатып калганда зилайда болгон киши болуп. Ал жерде түк дагы бир кыпында ийненин көзүндөй сайттар, саясий сайттар жок мисалы. Аягөл ойногон. Көздөй да ойногон. Ойнонуп атабыз эми бар, бирок баягы көч башында тигилердики мындай пиктелеп калгандыгы үчүн жалпы кудулдар жамаатына ошондой сөз тие берет да саясаттар. Саясаттан башка ойносоңор болбойт. Азыр ар бир айдын алтысында агайдын калемине таандык гана сайтарлар саясий болбосо биздики бүт элем да, бытовой да. Себеби биздин возрастка туура келбей атат экен. Өзүнчө тура акылдуу болуп тигилеринде айтып берсек, бизден дагы чоң адамдар бар да, эми жаш бала жөнүндө турбай дегендей болуп экен да. Азыр элдин баары саясатчы болуп жадап калды го саясатта. Астымабыз өлкөдө эмне популярный болсо ошого жарашыр ошону аңды керет экен да. Агай деле жөн жазбаса керек уже. Булар эми жазбай койсо, эл булардан уже кетип калат. Себеби дегенде, булар элди ошентип карап турушат. Себеби дегенде, жанагындай бийликке үнү жетпей, патриоттор бар го ичинен күйүп, Акматар мынтип койбойт, тинтип койбойт. Ошолордун баардыгы келип, ушу чоң кудулардын саясий сайтарларын көрүп анан моңкулук анып кетет да. Ушундай бир жерде айтылыш керек да. Айтылганда мен угуп алып, жаман жайда да өзүнчө мындай куплуу туруп кетет. Бардык эми ушундай кетет го деп ойлойм себеби дегенде. Билем эртең бир диктатор падыша келип такыр оозун тирип кое болсо болду деппи? Сиз жанагы бизге бир жакшы бир анекдот айтып берем деп атасыз. Даярдандыңыз. Алакс берейин деп болбойт деп калдым. Анда сиз даярданып турасыз. Жок, даярдам да. Анекдот Ава сизден да сүйлөп коеюн. Тамагым курап кетип сүйлөп. айтып коелу да. Жа негизи эфирге барганда же ушундай радиого барганда болсун сүйлөтөбүз негизичи. Эми айтып коет тиги. Ар бир айдын алтысындагы кудулар. Көзү миңге эфирге барган десек, тааныкчу уктабай даярданып чыккан окшойсуң а дейт. Неге десем, тынбай эле сен сүйлөп аттың. Биз ичип турабыз. Суу ичпесең кемсиз берчи. Суу ичип сүйлөп турабыз. Талас мырзага суроо берейин. Урматтуу бизди көрүп турган мекендештер, суроолоруңуздар болсо бериңиздер, биз комментарийден жазсаңыздар, биздин ушу кудул жигиттерге берейин. Талас мырза, мына сиз актёрдук бир чеберчилигиңиз бар экен, ошо тартылып аткан кинолоруңуз бар экен да, тасмаларыңыз. Ошол мисалы ошол экөөнү байланыштырып алып кеткенге убакыт болот бекен, ошо мындай кеңири болобу, кээде съемка учуру болуп калат да, кээ бир учурда баягы съемка менен жүрүп калган учурлар болгон болот, кээде гастролдо жүрүп калган учурлар болот. Ошону кантип бири-бири менен айкалыштырып иштеп келатасыз? Анан актёрдук өнөр сизде ушул бар экенин ошону кантип байкадыңыз, анан кантип катышып калдыңыз ошо кинолорго? Чынын айт, мен Азыр ошондо ойлонуп атат. Жол башталат, негизи кыйын бул жумуш. Актерлук өтө кыйын, мен кол бошобой. Бияка жетсем, биягынан жетишпей, тигил жака чакырышат, бул жака чакырышат, чет мамлекетке чакырышат. Чет мамлекетке чакырышат, бирок ал жака бара албайм, себеби ал жакта мындай тяжелыйраак, мындай башкача ролду беребиз дегенде мен кой деп болбойм.
Тамаша болгону мен негизи биз жанагы кыска тамаша тартчык да. Анан ошондон баягы дайыма камераларын ойноп жүрүп, анан Мухтар аке андай режиссерлорду көрүп анан айткан сен ойношуң керек экен, актер болуп ойношуң керек экен. Анан ошондо Мигрант деген кинодо Тока деген ойногом. Салбурун деген кинодо бир жерде көп балдар артынан качып кеткен жерим бар, анан көп ийбей коюм. Өзүм да көргөм андай. Ошондо өтө жакшы ойногом. Кыска, нарара чыгып кеткен. Нарара чыгып кеткен. Негизги эле мен өзүм кичинекейден баштап ошо Будулдук ойну кичинекейимден ошо жагат да. Жагып 99 жылдан бери Мухтар атамын гастролдо жүргөн, ошо менен кошо жүрүп, интермеде ойноп эле жүрүп. Өзү жөөкө улуу. Ар жагы экен актерлар экен. Сиз дагы талакта ойногон болсун аке. Камиль аке бир жаңы кинодо ойноп атат. Азыр агайдын сценарийсине жазылган. Ошентип Агай болуп ойноп атат. Негизи ошентип келебиз анан. Баары эмне кесипти сүйүп эңсеген болсоң, баары ошо ыкташып барат экенсиң да. Жага сен эмне гана айтпайсың. Ортодон 2005-жылга чейин Мухтар ата иштеп жүрүп, 6 жыл иштедим. Анан кийин 2005-жылы Мухтар ата намаз окуп кетти. Бешок. Анан баягы сандык жасадым, Ош базарга сатып, бир топ жыл мамлекетке жардам бердим. Жаңы жерден Жаңы жерден айда чоңойгон шакта. Күрөшкө түшкөнүңдү айт. Мамлекетке бир топ күрөшүн коштум, сандык жасап. Кыз келиндерге сеп берип. Анан Сандык жасаганда сөзүңүздү билейин. Ошол жана оймоо, кийимелерин өзүңүз жасайсыз да, ошондо оюп. ооба, сөз түрдө сайттын күмөл санабам. Консервация сен 3 күн бар, бирөө жасап. Негизи мен мындай Анда биз эфирден айтып кое берели, сандык жасатам десеңер. Кап кетпесин. Августта барбасың? иш жакшы болуп кетти ба. Балдар келгиле де биз Ал эми баягы ортодо ар бир адам бир өнөр болуп экен да. Талант болот экен. Устачылык жагы бар. Устачылык бар. Үйдөн да жөн отура албайм, негизи мындай отурсам деле. Бир бешик бир жерге болуп калса да оңдоп жүрө элем просто. Жакшы да. Устакен бир жолу үйүнө барсак, балконуна суу кирип аткан экен. Бакалашкаларды мондай тим менен соңду алып жүрмөйт. Дарасаң аябай устачылык бар, колу чебер адам бар, күлүп калат экен. күрөшкө түшкөнгө айтпайм. Күрөшүп да жүрдү булчу. Ошондой жагы бар. Жаш кезек 16-17 жаш болуп. Телефон озурас. Телефон возраст жаңы жерде күрөшкө катышып калчык. Эртең казыркы келип ой жүрбөйлү. Тиги анан күрөшүп жүргөндөн кийин жаңы жердин ичинде эме болуп калды. Сокулга балдар тандалып калды. Анан кийин жыгып койдум балдарды. Кудайдан болуп жыгып качты. Анан кийин бир училищада бир кыз бар эле. Анда сыртта жакшы көрүп жүрөр да, сезимдер болот. Ошо жакшы көрчүм. Бирок сүйлөшпөчүк да, мындай жайда жакшы көрчүм. Биринчи мен жакшы көрөм. Анан ошол да кошо ээрчип балдар менен училищада бизди колдоп анан Сокулга бардык да. Немеге. Соревнование болду күрөшкө. Мен башында чыкканда мындай элдер мындай тегерек болуп чогулуп анан ортодо матага тегеректеп турушат. Тиги эме бир баланы жыктым. Анан экинчиге чыгышып келген. Анан дайрөнү чыксам анан финалга чыкмакмын да. Анан кийин чыксам эле бир бала чыкты, карасам мышык да кадимгидей элечи. Мышык чыкты го, тарамыш го, эчтеке жок, тарамыш. Көрүп эле жүрөгүм жойдот. Коркуп айтатым уже. Башын эле алдыра баштадым. Анан мындай карасам сүйгөн кызым маңдайынан туруп мындай дептичи. Ушу матанын башында экен. Бирдеп туруп барып туруп тиги баланы кармап туруп көтөрдүм деп ойлогом. Бир бала карасам өзүм көтөрүп. Өзүм көтөрүп кетип аттым. Мындай караганда ылдый карасам башым айлана баштады элечи. Бийиктеп калып турган жерден бир топ самолет көтөрүп Ремендер чечкиле деп калды. Ошондон бир мал дереме чечип баштады. Өт момундай көк жерге менен аяк менен түшкөндө бир үн чыкты да. Өзөрүп калдым. Тетир көзүм ачып карасам маңдайында бала сүйгөн кызым турупты. Мен тип карап
Ошондо кийин ошол экөөбүз сүйүшпөй калдык. Строчкада түшпөй койдуң. Залда таштап койдуңбу? Бүт ошону таштагам. Уябга. Ошондон залга барбай калдым. Болбосо конор менен мен ушпакмын деп. Кичине көп окуялар болот жаш кезде. Ушундай. Бул эми ушундай. Эми бул айтпас айтпайт. Халек 85-жылгы негиз эркек бала деген мушташып кичине. Бирөө токмок жеп чоңойтуп калып, өмүрүнө бир баланы урушкан эмес. Бир 5-классында бир өзбек баланы урушам деген аны да чоң балдар ажыратып коюшкан экен. Ушундай адам болот. Эч ким мени урушпаса, эли менен жакалашып да көрбөптүр анан билбейм анан. Жакшы деп сөз менен бүтүрөм да. Ана азыр бите көзү бүтерет, бирөө тил жыйын экен мушташ келгенсе. Мен урушуп көрүшүм керек экен деп. Эми болсун эми сен айтып берем айылдашсың да. Бул айылдаш болгон эмес, бул экөөбүз сенден кийин көрүштүк. Эчтеке айта албайсың, сөзсүз айтып бербеген. Болсун акам да кыйрайда карап жүргөн экен да. Толуктук бүгөз бир айда болот, союз бир айда болот, бирок мен 12 жашында 92 жылы токтоодо өтө катуу жириктер бир кырсык болгон. Ошондо жаңы жерге көчүп кетип, биздин ата энем берип коюп алып калды. Булар толукта чоңойгон, мен бияк чүйдө чоңойгон, биз кийин артист болуп Атам. өз айтсынчы бирөчүлөр экен. Ошол өз Ошол айтсын. Чоңдук айтып атчу. Ошол менен башта. Суроо берейин деп айттыңыз беле? Ооба, ошо Бериңиз. суроо берейинби? Бериңиз. Ошол кудулдар тобуна кантип кошулуп калдыңыз? Анан ошол кудул экениңизди качан байкагансыз? Кичинекейиңизден ушундай кудулдук бир өзүңүздөгү сыпат бар беле ушундай? Ооба, баягы айтышат го, жаш баланын кичинекейинде эмнеге шыктуу экенин билишет го баары. Ооба. Ал чоңойгондо артист болот, же бул шумдуктуу бирдемке болот, бул мындай болот депчи. Биз кичинебизде эле ошондой кудулчулук өнөрүбүз байкалбаса дагы маданият чөйрөсүнө жакын экендигибиз байкалып, баягы айылда тойлор болсо барып ошол жерден ошондо дагы тойду элге окшоп нарактан эле көрбөй музыканттардын жанына барып көрүп микрофондорду кармап чупулап кызыгуу кичинекей мезгилден башталган. Мен ошо эс тартып баштагандан 3-4 класстан баштап кызыгуу башталган. Мектептеги маданий иш-чаралар менсиз өтчү эмес. Мектептин супер шок баласы болчумун, номер айдын, бирок кайра бир жагынан косягыбызды жумуйт элек, маданият жагынан мектепти коргоп. Анан бул чөйрөгө кошулуп калганым 8-класста болду. Мектепте окуп жүрүүдө ар бир айдын 6-сы деген мурунку состав бар эле. Биздин агайлар Абдулла Иманкулов, Боронч Кудайбергенов, Тынар агаларыбыз. Ошолордун дискети чыгып калып, анан аркасында номер жүрүптүр, тамада бар да, Боронч акенин номери экен. Анан Боронч аке менен сүйлөшүп, кудул болоюн дедим эле десем, Рахман Разыков деген агайыбыз кудул болот деп номерин берип, байланышып, ошо 8-класста эле келеби? 15 жашымда. 9 жылдын жүзү болуп калды азыр. Башта. Каяка келдиңиз? 5 авышка 5 кемпир деген кулдар тобуна аксыга келгенбиз. 1-апрелде 2011-жылы 1-апрелде Успеновка деген айылда концертке чыккан. Ошол жерде өтүшкөн. Тынар Курбаналиевдин жанагы Рысбек Жансариевди ит кылып жетелеп чыгып концерт ойноп анан ошол жерден кудул болсо болот экен. Эми ошо ар бириңиздерде мындай өзгөчөлөнгөн бир ошо кудулдук өнөрдү дагы аркалаганда өзгөчө бир сапаттар бар да. Кээ бириңиздерде баягы үндү тураганга пародия мисалы азыр бар эмеспи жана талант Канарбаевда. Ал жанагы президент болбосун баарын туурап жатат да. Ошондой сиздерде дагы эми суроо берейин деп атканым, мен баягы мурдараак бир көбүнчө бир аялдардын ошо кыздардын көйнөктөрүн кийип ушундай аялдардын ролун жаратып жүрөсүздөр да. Ошол мезгилдерде мындай муну мен аткарам, муну сен аткарасың деп ошол ролдорду бөлүштүрөсүңөрбү же болбосо ошол нерсени жок муну мен болом деп ошол ким сценарий жазып, ким ошол нерселерди мындай ортодо кандай сүйлөшүп аткарганда интермедиа кандай жер болот?
Бул эми агай жазат да сайттарда жазат атканда эле бул күтөсүн бяганы, канексин бяганы. Ошо ал киши жазып атканда эле ушу биздин образдарды көз алдына алып келип жазып коет да, ошон үчүн. Анан канектин образы мен ойнай албайм да, мисалы үчүн. Жетпей калышы. Канек кандай ролдордо? Канек ушундай жалжаңдаган образдар жакшы ойнойт андай. Шустрый образдар ойноп анан ушуктанып бардак кыскасы эми муну кыргыз эли жакшы көрөт өзү көрөрмандары. Ушундай бир образдар жакшы ойнойт. Бул так өзү чыпырмап мындай чарылдай берген образдар жакшы ойнойт. Өзү айтмакчы мен тымай кыймылдап түшмөк. Кыймылдасам мени көрбөй коет дейт. Ушундай. Анан меники деле көбүнчө нестандарт. Эми мисалы аял киши мага көп ойнотуп берет. Себеби неге күлкүлүүрөөк болсун дейт. Эки эсе күлкүлүүрөөк болот эми менде аял болсо мындай биринчи образына күлүш мүмкүн. Экинчиси кебете да туура келбей калат да эми. Кыйган эле муду барбай эле аял болуп турса. Жөнөкөй да элестетип күлүш мүмкүн. Ошон үчүн дагы ушул образдарды көп карманып көрөт. Өзүм негизи көбүнчө мындай саясий эмелер көбүрөөк ойнойт. Аким, мугалим, субалим ушундай. Өзүм ушуну да жагат мага ойногондо. Баягы сайыпкер билет экен да, кайсыларды ташып чыкпайт, кайсыларды кумга чыкпайт дегенден. Ошондон да карап бөлүштүрүп коет агай. Акыркычы да өзүбүз да билип калдык. Кайсыл